Кумар оюндарынын айынан акча саюулардын себебинен канчалаган өмүрлөр талкаланды, үй бүлөлөр бузулду. Тилекке каршы ушундай терс көрүнүштөр коомубузда жок эмес. Ошондуктан жаштарыбыз көрүп сабак алат деген максатта казак туугандарыбыздын 13 бөлүктөн турган жарым-жартылай жашоодон алынган сериалын сиздерге талдап бермекчимин. Ассалому алейкум урматтуу менин көрөрманым, назарыңызда кыска нуска каналы. Тасманын башында бир эжеке кичинекей баласын ээрчитип алып, күйөөсүнүн кумарканаларга үй жайын, мал мүлкүн утулганын айтып берип жаткан болот. Ал эжекебизди угуп, ага дем күч берип, каарманыбыз Данияр отурат. Данияр чоң курулуш компаниясында социалдык багытта иш алып барат. Ал иштерин бүтүрүп коюп, жумушунан чыгып, үйүнө кетип бараткан маалда кире бериште турган тамак аш жеткирип келген Алибек аттуу бала таанып калат. Көрсө, бул экөө бала кезинде жакшы дос болушчу экен. Алибек көптөн бери көрүшпөгөн досун жолуктурганына сүйүнүп, бир жерде отуруп өткөн кеткенди сүйлөшөлү деп суранып калат. Данияр башында үйдө жубайым жалгыз, кеч болуп кетти, башка күнү көрүшөлү деп айтат. Бирок Алибек Даниярга карап, бала кезиңде эркекче жүрчүң эле, азыр таканын астына кирип кетипсиң деп кур намысына тийише сүйлөп өз тарабына көндүрөт. Экөө чогуу бир жакка барып отуруп калышат. Бирок Данияр жанында отурганына карабастан, Алибек мониторду чукулап, көңүлү башка жакта жүрөт. Мындай мамилеге каарманыбыз жини келип, мени чакырып алып, өзүңдүн көңүлүң ар тарапта жүрөт, деги анчалык эмнени эле териштирип жатасың деп сүйлөнөт. Көрсө, Алибек оюндарга акча коюп жатыптыр. Анан Алибек каарманыбызга кайрылып, могу окуяларга 4 коэффициент берип жатат. Эгер мен 10 миң, сен 10 миң койсоң, 80 миң теңге утабыз. Кеңешиңди берчи, же болбосо кумарпоздордун тилинде мненияңды айтчы деп азгырат. Оюн карактардын айтымында кумарканага жаңы кирген адамга утуш өзү жабышат. Ошол сөздөр тастыкталып, Данияр менен Алибек 80 миң теңге утуп алышат. Данияр үйүнө кетердин алдында 13 окуяга 160 коэффициенти менен 5 миң теңге коет. Эгер каарманыбыздын мнениясы таш болуп, баары ойдогудай чыкса, 800 миң теңге утушмай болушат. Таң эрте Алибек коңгуроо кылып, 13-түн 11-и ойдогудай чыкты деп кубанычы койнуна батпай кабарын берет. Каарманыбыздын оюнун баары эми 800 миң теңгеде болуп калды. Анын үстүнө Даниярдын жубайы гүл саткан дүкөн иштетет экен. Ал дүкөндүн ижара акысы төлөнбөй кечигип жатыптыр. Дүкөндүн кожоюнун эртеңкиге чейин күтүп турууга көндүрөт. Кийинки кадрда Данияр өз ишинде отуруп алып, азгырык тиркемени ачып караса, дагы бир оюн пайдасына аяктаптыр. Муну билип алган каарманыбыздын маанайы көтөрүлүп, жетекчиликтин алдында өзүнө берилген тапшырманы жакшы ачыктап берип, жумушунда да бир жеңишке ээ болот. Суу өмүр булагы, жашоо азыгы, ал эми таза суу чын ден соолуктун чырагы. Илгертеден бери биздин ата бабаларыбыз сууга өтө чоң маани берип келишкен жана дайыма мөңгүдөн аккан, булактан аккан сууларды ичишкен. Ал эми сиз азыр мөлтүрөгөн тунук жана таза сууну эңсеп жатсаңыз, анда сизге Осмос компаниясы өз фильтрлерин сунуштайт. Баштапкы төлөмү жок, пайызсыз, 6 айдан 12 айга чейин бөлүп төлөө. Фильтр алган Осмостон эч ойлонбой, коркпостон. Каармандарыбыз акыркы оюнда Алибектин үйүндө чогуу көрмөй болушат. Ошентип, бул оюнда керектүү эсеп менен аяктап, Данияр менен Алибек 800 миң теңге көтөрүшөт. Мындай жеңишти майрамдап, бир аз бошонуш үчүн түптүн чөбүн түтөтүп калышат. Бул акыбалда рулга отурган кооптуу экенине карабастан, акчаны чечип келели деп букмекерге жөнөп кетишет. Күтүлгөндөй эле жолдо кетип баратышканда тартип сакчылар токтотушат. Данияр унаадан түшүп, полициянын оозун майлап, ишти огунан чечейин деп жатканда, Алибек түшүп келип, мастыгына алдырып, жаман сөздөр менен сүйлөнөт. Чагымда көрбөгөндүн көргөнү курусун дегендей, Алибекке эсебинде жаткан 800 миң теңге өтө чоң акчадай сезилди. Натыйжада эки тарап мушташа кетип, каармандарыбыздын колдорун кишендеп, полиция кызматкерлери экөөнү аймактык бөлүмгө алып кетишти. Ал жакта Алибекти бөлмөсүнө алып кирип, полиция кызматкерине кол көтөргөндүгү үчүн ичине уруп согуп жазасын бере башташты. Кезек эми Даниярга жеткенде анын атасы менен иниси келип, жетекчилерге 3 миң доллар парасын берип, куткарып кетишти. Атасы менен Даниярдын сөздөрүнөн мындай кылык жоруктар буга чейин болуп жүргөнүн түшүнөбүз. Данияр букмекерге барып, кечеки утушун кассадан алып, Алибек уруп койгон тартип сакчы менен жолугат. Бирок досунун көйгөйлөрүн чечүү үчүн бул акча аздык кылат. Жабырлануучу бул паранын үстүнө дагы 2 миң доллар берсең, доом жок деген арызымды жазып берем деген шартын коет. Кече эле ушул акчасына ишенип, жубайы иштеткен дүкөндүн ижара акысын берем деп убадасын берди эле. Эми бир тыйыны калбай дос тааныштарынан карызга акча сурай баштады. Мындайда эч кимден акча чыкпайт эмеспи? Аргасыздан бир тууган инисине барып карыз сураганга мажбур болду.
Дархан бир туугандык кылып 200 миң теңге берет. Бул акчалар менен Данияр дүкөндүн кожоюнуна барды. Бирок 200 миң теңге ижара акысын толук жапканга жетиштүү эмес эле. Ошондуктан кожоюн каарманыбызга карап, же толук карызыңды жап, же дүкөндү бошот деген шартын койду. Даниярдын көйгөйүнүн үстүнө көйгөй жаралып, оюнун баары тез арада акча табуу болуп калды. Тилекке каршы каарманыбыз бул акыбалдан чыгуу жолун шайтандын үйүнөн издей баштайт. Ал 200 миң теңгесин алып букмекерге жөнөйт. Мунусунда жолу болбой акчасынын баарын ошол жерде калтырып чыгат. Данияр эшикке чыгып, жагдайдын баарын ойлонуп, каны кайнап турган кезде нары жакта бир баланы 2 адам жакалап коркутуп жатканын көрөт. Чындап эле ал сизди коргоюн дедиби, же болбосо жөн гана бугун чыгарайын дедиби? Айтор колуна таяк алып, экөөнү уруп чапкылап жалгыз баланы коргоп калды. Бул баланын аты Олжаз экен. Олжаз Даниярга окшогон оюнкарактарга божомолун айтып берет экен. Көзү ачык сымал баланын оюн угуп, уткандар да, утулгандар да бар экен. Жанагы экөө дал ушунун божомолдорун угуп, көп акчасын уттурушканы үчүн Олжаздан акчасын кайтарып берүүсүн талап кылып жатышкан экен. Бул жолу акчач бала каарманыбызга кеңешин берип, акча коюунун жолдорун үйрөтүп баштайт. Натыйжада кыска убакыт арасында Данияр керектүү суммадан да көп акча утат. Каарманыбыздын маанайы көтөрүлүп, акчасын чечип, жубайынын дүкөнүнө барса, Гүлназ кайнатасынан жардам сурап, дүкөндүн ижарасынан кутулуп койгон болот. Колуктуусу атасынан акча сураганына ачууланып, Данияр Гүлназга кыйкырып, жинин чыгарып алат. Кийинки кадрда каарманыбыз апасын кучактап, жаш баладай кубанып турат. Апасынын сөзүн угуп, буга чейин болгон кылык жоруктары үчүн атасынан кечирим сурап, түндө уткан акчасын сунат. Бирок атасы ал акчадан баш тартып, эртең эле дагы бир жерден чалынасың, ошондо бул акча өзүңө керек болот. Сен жөн жүргөндү билбейсиң да, 30га кирдиң, дагы деле өзүңдү эптей албай жүрөсүң. 40ка чыкканга чейин атам багат, 40тан кийин балам багат деп жүрөсүңбү? Деген сөздөрдү айтып, баласынын намысына тиет. Себе оставь. Вдруг опять проблемы с Давидычем или опять пьяный за руль сядешь. И вообще дело не в деньгах, в тебе дело. Ты слишком самонадеянный стал. Глупостей совершаешь много. Сколько тебе лет уже? Ты должен проблемы решать, а не создавать. 30 лет. Здоровый лоб. Делом пусть доказывает, а не словами. Что у меня его извинения? Мозги пусть на место вставит. Мындай сөздөрдү уккан Данияр ата-энесинин үйүнөн чыгып, унаасында кетип баратып, жубайына кыйкырып жинденет. Гүлназ мындай орой мамилени көтөрө албай, унаадан түшүп калат. Жалгыз калган Данияр дагы да көп акча утуп, атама өзүмдүн ким экенимди далилдеп берем деген ой менен кайра эле шайтандай болгон жаңы таанышына коңгуроо кылат. Адатынча эле Олжаз букмекерде отурган экен. Ал Дакеге акча коюунун башка жолдорун үйрөтө баштайт. Бул жолу да ийгилик каармандарыбыз тарапта болуп, көп акча утушат. Арам жол менен келген акча арам ишке иштетилет эмеспи? Олжаз шайтандай болуп, каарманыбызды азгырып, тапкан акчаларын оңго солго чача башташат. Бирок жанагы келтек жеген 2 бала каармандарыбыздын артынан пайлап жүрүшүптүр. Түнкү клубда Олжаз жалгыз калганда мүмкүнчүлүк менен колдонуп, акчаларынын жарымын тоноп кетишет. Бул жолу жоголгон акчалар үчүн Даниярдын маанайы анча деле түшкөн жок. Анткени ал арам жерден чоң акча көтөргөнүнө мас болуп, кумарканадан тапкан акчага бат эле болуп кетем деп ишене баштады. Түнү менен уктабагандыгы үчүн эртеси күнү жумушуна кечигип келип, жетекчиликтен катуу сөгүш угат. Каарманыбыз ачууланып, жанында отурган кесиптешине кайрылып, мени азыр келет, ушул жакта эле жүрөт деп койчу, деп өзү кайра эле букмекерге жөнөйт. Бирок бул жолу бардык эле кумарпоздор билгендей, түнү көтөргөн акчасын күндүзү толугу менен утулат. Тилекке каршы бул акыбалга түшкөн оюнчулардын баарынын бир эле максаты болуп калат. Алардын пикиринде эми дагы бир жолу акча саям, ошол менен чоң акча көтөрөм, анан болду, экинчи букмекерге кирбейм деп жакшы максат кылышат. Өкүнүчтүүсү дээрлик көбү үчүн бул жөн гана ой бойдон кала берет. Ошентип Данияр айлана чөйрөнүн баарын күнөөлөп турган маалда Олжаз келип калат. Дакенин каны кайнап, жердин түбүнөн болсо да акча табыш керек деп турган маалда Олжаз көмүскө насыятчылардын дарегин берет. Аң сезими кыскарып турган Даке дароо эле ошол жакка жөнөйт. Жогоруда айтылгандай эле бул көмүскө насыякана чындап эле жердин түбүндө экен. Кара насыятчылар Даниярдын өзүн жана паспортун сүрөткө тартып алышып, каарманыбыз сураган акчаны олчойгон үстөк пайыз менен беришет. Ага ылайык Даке 2 миллион теңге карызга алып, 10 күндөн кийин 4 миллион кылып кайтарып бермей болот. Каарманыбыз ал жактан чыгып, букмекерге барып, Олжаз менен оюндарга акча сая башташат. Негедир ушундай көрүнүш бар. Жаңы оюнга кирген адамга утуш өзү жабышат. Ошол көрүнүш чындыкка дал келип, каарманыбыз уткан акчасына өзүнүн муктаждыктарын жаба баштайт.
Бирок мындай утуштар узакка эч качан созулбайт. Данияр өзүнө ишенип кетип, буга чейинки көтөргөн акчаларын аз көрүп, барган сайын коюмдарын көбөйтө баштайт. Мына ушинтип каарманыбыз шайтандын тузагына түштү. Кийинки кадрда Даке үй бүлөсү менен бирге ооруканалардын биринде жүргөн болот. Тилекке каршы апасынын жүрөгү начарлап кетиптир. Кызыгы, жанагы кылмыштуу насыятчылар да артынан келип алышыптыр. Көрсө, Данияр жанагы 2 миллионду 4 миллион кылып кайтарып берчү мөөнөтү өтүп кетиптир. Аларды көргөн Данияр ачууланып эшикке чыгат. Сөздөн сөз чыгып, натыйжада кара насыятчылар көптүк кылып Дакени 1-2 жолу ичке уруп, түнкү 12ге чейин убакыт беришет. Каарманыбыз ар кандай жолдор менен керектүү акчаны чогултуп, сүйлөшүлгөн убакытта барат. Бирок коллекторлор болбогон эле шылтоолорду айтышып, мойнуна дагы 3 миллион теңге илишет. Аны уккан Данияр өзүн кармай албай, каралардын башчысын даярдап алган кол темири менен жаагына чабат. Бирок кандай гана чеберлик менен мушташпасын, каралар көптүк кылып, каарманыбызды уруп коюшат. Урганы аз келгенсип, башчысынын буйругун аткарышып, Дакенин оң колун сындырып салышат. Кандай гана жаман сөздөрдү айтпасын, кайра эле атасы баласы үчүн жоопкерчилик алып, көйгөйлөрүн чечип берет. Ал караларга барып, баласынын карызын берип, күрөөгө коюлган унаасын алып чыгат. Мындай окуялардан кийин Данияр эс учун жыйып, букмекерден алыс болоюн деген чечимге келет. Броузи, че как ты? Пропал совсем, не видно тебя. Да, салам, брат. Слушай, подкатывай сегодня вечерком в контору. Да не, брат, я пас. А че такое? Короче, Волжик, я в завязке, брат, и желаний, и бабок нет. И такое бывает. Но если надумаешь, смело набирай. Ошентип каарманыбыздын жашоосу оңоло баштайт. Аны менен бирге жумушунда өзү жетектеген чоң проект ишке аша баштады. Бирок адам бир нерсени бат эле унутат эмеспи? Күн өткөн сайын жакында эле ар кимден тепки жеп жүргөнүн унута баштап, ичиндеги луудамандык сезимдери койгоно баштады. Бир күнү көңүл ачуу максатында каарманыбыз жубайы менен бирге боулинг клубуна барышат. Боулинг букмекер эмес дедиби, Айтор эски оорусу кармап, жанында ойноп жаткан балдарга келип, бир партия акчага ойнобойлубу деп сунуштап калат. Бул жолу да биздин луудаманыбыз жеңүүчү болуп чыгат. Ошону менен бирге кайра эски сезимдери козголо баштады. Күндөрдүн биринде каарманыбыз ишканасы үчүн пайдалуу болгон келишим түзөт. Ошол себептен жетекчилиги ага ыраазычылык билдирип, 1,5 миллион теңге бонус берет. Мындай ири өлчөмдөгү акчаны көргөндө каарманыбыздын ичиндеги гаңгырбаш ойгоно баштайт. Адатынча эле биринчи коюмдары пайдалуу болот. Бирок натыйжада бир да луудаман букмекерди утуп, бутуна туруп, башка иш баштап кеткен эмес. Бул гаңгырбашта бир түндө 1,5 миллион теңгени утулуп жаны тынды. Ушул менен эле токтоп калбастан, гаңгырбаш кумарканага барып, кассасынан карыз алып, акча сая баштайт. Натыйжада өйдө ылдый болуп жатып, акыры 6 миллион теңге көтөрөт. Бирок букмекерди иштеткендер акчага бышык, мыкаачы жана таш боор адамдар болот эмеспи? Эгер алар Дакеге окшогон көрүнгөндөрдүн баарына утула беришсе, анда иши жүрүшмөк эмес. Каарманыбыз утушуна сүйүнүп, кубанычы койнуна батпай жатканда, кумаркананын башкесирлери келип, бир бөлмөгө ээрчитип кетишет. Ал бөлмөдө кумаркананын кожоюну күтүп алат. Анын айтымында Данияр эсебин өз акчасы менен толуктабай туруп, кассадан акча алып ойной баштаган. Башкача айтканда жок нерседен акча кылган. Мындай амалкөйлүк бир канча жолу болуптур. Демек, акча меники болгону үчүн утуш да меники деп, буга чейинки 2 миллион жана бул жолу уткан 6 миллион теңгени гаңгырбаштын мойнуна илип коет. Мындай ири өлчөмдөгү акчаны кайтаруу үчүн болгону бир күн убакыт берет. Даке эмне кылаарын билбей карыздан кутулуш үчүн үйүндөгү жубайынын зергер буюмдары менен болгон акчанын баарын, жада калса инисинин болочок келинчегине салынчу сөйкөнү да үйүнөн уурдап чыгат. Ал менен эле токтобостон жумушундагы кесиптешинин жаңы айфонун уурдап, күрөөганага тапшырып салат. Канчалык аракет кылбасын, унаасы менен уурдалган буюмдардын баарын сатканда да 2 миллион теңгеге жетпей калат. Уурдап топтогон акчасынын баарын гаңгырбаштыгын кылып, Данияр кумарканага барып, оюндагы окуяларды чогултуп, экспресс коюп салат. Луудамандардын тилинде айтканда, эгер мнениясы таш болсо, 12 миллион теңге көтөрө турган болот. Бирок шайтандын оюну менен бул жашоодо бакыт табуу мүмкүн эмес. Дакенин мнениясы таш эмес эле эшектин тезеги болуп чыкты. Каарманыбыз сүйлөшүлгөн мөөнөттө карызын кайтара албагандыгы үчүн жазасы катары жубайынын гүл саткан дүкөнүн кылмышкерлер келип өрттөп салышты. Анысы аз келгенсип, карызын кечиктиргени үчүн багы жокко дагы жок болуп, карыздын үстүнө айып пул кошулду. Натыйжада эми 12 миллион эмес 20 миллион карыз болуп калды. Ты вчера сказал, что за просроченное время ты дашь мне больше денег. Значит, вместо 10 миллионов
ты поставишь 20 миллионов. кадр алмашып Дакедин иниси менен ата энеси келечектеги кудаларынын алдында жагдайды түшүндүрүп, тойду белгисиз мөөнөткө жылдырып жер карап отурушканын көрөбүз. Бул маалда каарманыбыз карызын жабуу максатында букмекер конторасынын кожоюндарына батирин өткөрүп берип жаткан болот. Кийинки кадрда дүкөнүн жоготкон Гүлназ үйүнө келгенин көрөбүз. Бирок бул батир эми башкалардыкы болуп калды. Гүлназдын үстүнө кирип келишкен түсү суук башкесерлер үйдү бошотуусун талап кылышат. Аны уккан кайнатасы Дархан менен Дароля келе калышат. Өкүнүчтүүсү ата энеси бул батирди Даниярга бойдок кезинде алып берген экен. Ошондуктан юристтин жардамы менен келишимди текшерсе, баары мыйзамдуу болуп чыкты. Мунун баарына чыдай албай, акыры Гүлназ да кайын журту менен коштошуп, төркүнүнө кетип калат. Каарманыбыз бала эмес эле бале болгонуна карабастан, энесинин жүрөгү эзилип, жолдошунан уулун таап берүүсүн суранат. Даниярды тапшы. Эгер Даниярга бирдеме болсо, менин жүрөгүм көтөрмөйм болот. Жашоосу толугу менен талкаланып жатса да, биздин Гангырбашыбыз дагы эле жагдайды арам жол менен оңдоп түзөп кетишине ишенип жүрөт. Так ушул маалда жетекчилиги коңгуроо кылып, жанагы кайрымдуулук жатаканасын куруу үчүн 100 миллион теңге эсебибизге которулду деп кабар берет. Бул кабарды уккан Лудамандын каны кайнап, ошол 100 миллион теңгени эптеп алып калуу жолдорун ойлоно баштайт. Ал үчүн тасманын башында Даниярды букмекерге алып келген Алибек деген досунан жардам сурайт. План боюнча Алибектин атына жалган ишкана ачышат. Анан жалган реквизиттерди көргөзүп, эсеп кысапчынын кулагына кесмеден илип, бүт акчаны өздөрүнүн эсебине котортушат. Ал акчанын баарын банктан Алибек накталаштырмай болот. Мындай ири өлчөмдөгү акча экенин билген Алибек артка бере баштайт. Бирок Данияр досун дааратканага алып кирип, бул менин акыркы мүмкүнчүлүгүм. Акыркы жолу ушул акчаны оюнга коем. Мен сөзсүз бул жолу утам. Анан акчанын баарын толугу менен кайтарып берем. Ошону менен бирге өзүмдүн жашоомду да оңдоп түзөп алам деп досун ынандырат. Сделаем ставку на 100 миллионов, и при кэфе 1,5 мы сверху вытащим 50 лямов, понимаешь, 50! Ал маалда күтүлгөндөй эле компаниянын жетекчилиги алданып калгандарын түшүнүшүп, полицияга арыз менен кайрылышат. Ошол себептен тартип сакчылар Даниярдын ата энесинин үйүнө ордер менен келишип, баласынын кайрымдуулук үчүн жумшала турган акчаны уурдап кеткенин айтышат. Ошону менен бирге үйдүн ичин тинтий башташат. Баласынын кылган ыплас иштерине жүрөгү чыдабай, апасы эсин жоготуп жыгылып түшөт. Тилекке каршы Көкмээ баласынын айынан апасынын ичер суусу, жутар абаасы түгөнүп, түбөлүккө көз жумат. Бирок азырынча каарманыбыз бул дүйнөдөгү эң кымбаттуу адамын жоготконун биле элек. Ал болсо онлайн оюндарга чоң акча коюп алып, көзүнө кан толуп, жүрөгү лепилдеп, букмекердин ичинде отурат. Кызыгы, бул коюму ойноп кетип, каарманыбыз букмекерди утуп алды. Даке Дароле Дарханга коңгуроо кылып, мен уттум, мен өз жашоомду кайтара алдым, жоготкон акчалардын баарын утуп алдым, деп толкунданып айтып бүткөн соң, эки суук кабарды угат. Биринчиси апасынын жалган дүйнөнү таштап кеткенин угат. Данияр, мама умерла. Экинчиси болсо кумаркана каарманыбызды алдамчылык менен ойнодуң деп шылтоо таап, утушунун баарын жокко чыгарып салыптыр. Данияр, я должен вам сказать, что ваш выигрыш недействителен. Вы подозреваетесь в мошенничестве. Муну уккан Гангырбаш жининин баарын тейлөөчү баладан чыгарып, ур токмокко алат. Аны көргөн күзөтчүлөр келип, бир уруп уктатып коет. Данияр өзүнө келсе, букмекердин кожоюну турган болот. Ал каарманыбызга карап, кумарпоздордун жаман жери өзүнүн адашканы үчүн айлана чөйрөдөгү бүт нерсени, ата энесин, байкесин, бир туугандарын, жада калса үйүндөгү мышыгын күнөөлөйт. Бир гана өзүн күнөөлөбөйт. Бирок бул акыбалга келгениңе сенден башка эч ким күнөөлүү эмес деп мазактап кетип калат. Данияр, ошибка всех игроков в том, что они всегда винят всех вокруг. Друзей, близких, родителей, систему, но только не себя. Ошентип буга чейинки сопсонун болгон Даниярдын жашоосу эми эшектин тезегине тете болуп калды. Бирок кандай гана болбосун, акыркы жолу апасы менен коштошконго Даке үйүнө келет. Аны көргөн атасы чыдабай, уулун үйүнөн кууп чыгат. Данияр жалгыз калып, устаранын мизин алып, өзүнө кол салмай болот. Бирок жөн эле өлгөндө эмне дедиби, Айтор башына дагы бир ой келип, букмекерди тономой болот. Ал үчүн Олжаз менен биригип кумаркананын кызматкерлери акчаны ташып баратканда артынан түшүп алышат. Анан ылайыктуу учур келгенде каарманыбыз күзөтчүлөрдүн жол тандабасына барып,
калемпир газын салондун ичине чачып, урганын уруп, тепкенин тээп, акча салынган баштыкты алып качат. Бирок бул зөөкүрлөр муну жөн койбойт. Каарманыбыз лифтте кетип баратып, Айдос деген кесиптешини телефон чалып, акчанын баарын кайтарып берем. Сен кайдасың? Мени кечиргиле, мен өтө жаман иштерди кылдым. Бирок баарын ордуна келтирген аракет кылдым, деп сүйлөшүп баратканда, кылмышкер алдынан тосуп алып, эки кашынын так ортосуна атып Даниярды жок кылат. Сериал ушул менен соңуна чыгат. Достор, бул сериалды казак туугандарыбыз жаштарга сабак болсун деп тартышкан. Тасма жарым-жартылай чыныгы жашоодон алынган. Өкүнүчтүүсү оюн карактардын баары бир жолу коем, чоң акча көтөрөм, анан башка иш баштайм деп өзүн букмекерден да акылдуу сезип кетишет. Бирок букмекерди утуп бутуна туруп кеткен бирөө да болгон жок. Ошондуктан тилегеним, кадырлуу кыргыз жерибизде жаштарыбыздын ыйманы жогорулап, арам акчага кызыкпай, заманбап пайдалуу кесиптерди өздөштүрүп, пешене тери адал эмгек менен жан багууга Кудай таалам насип кылсын. Кийинки видеодо көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.